Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. 25 август 2023 жыл. Бул жигитти билесиздер. Көзү боюнча биз видео ролик чыгарганбыз. Ошо кичине акча чогултуп, элибизден Берешен элден Кочкор Атага Болдуровго алып келдик. Болдуровдун диагнозу бул бала врожденный, муну биз эч кандай операция кыла албайбыз, жардам бере албайбыз деп койду. Анан азыркы учурда Бишкекте дагы бир ушул лазерный операция кыла тургандар бар экен. Ошолор менен сүйлөшсөм, алар дагы жакшы айта албайт жатат. Өтө сложный экен, келип көргүлө, бирок эч кандай бирдемсе кылабыз деп айта албайбыз деп атат. Буга чейин бул эмеден соцпомощь апарып келген Бишкекке, аякка барганда да аяктан да диагноз коюп бериштир. То есть эч кандай операция болбойт, бул балага эч нерсе кыла албайбыз деп. Болдуровдун айтканы мындай болду: өзү көз 24 сантиметрби же миллиметрге өсөт экен, андан дальше өспөйт экен. Кээ бирлердин кичинекей көздөрү кичинекей болуп калып калат экен. Бул баланыкы 16 сантиметр деп мага түшүндүрдү да. Мунун кошомойдон калып калган. Бул чоңоюп 24 сантиметр жеткенде может операция кыла алат элек, бирок азыркы учурда бул баланы эч нерсе кыла албайбыз деп койду. Эми азыр мынакей ошо беришен адамдар берген акчаларга кичине болсо дагы ушул продукту алдык, бир 5 000 сомго. Садакаңыздарды Аллах кабыл кылсын. Бул сиздерге видео атышат. Кудай буйруса дагы Бишкектеги врачтар менен сүйлөшүп көрөбүз. Анан алар дагы бир гарантия бере тургандай болсо, операция кылып бере алабыз, Бишкекке апарабыз иншалла. Дагы маалымат берип турабыз иншалла.